Айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү маселеси жазында эле көтөрүлгөн. Анда демилгечи депутаттар визасыз каттамдын мөөнөтүн 2020-жылдан кийин да улантууну максат кылып, мындай жеңилдиктер өлкөдө туризмдин өнүгүшүнө, кичи жана орто бизнестин жакшырышын шарттай тургандыгын айткан. Визасыз каттам тартибинин мөөнөтүн узартуу боюнча мыйзам долбоорунун демилгечиси Дастан Бекешев мындай чаралар туризм тармагын өнүктүрүүгө салым кошот деген ишенимин билдирген. Ошондон бери биз көрүп атабыз, канча турист келип атат, саны өсүп атат. Ошол эле кезде биздин кичинекей гостиницалар, хостел ушундай ачылып жатат. Жумушчу орундар дагы пайда болду. Мына көрүп атасыздар, региондордо, тоолордо даже ушундай юртачный городок, коттедждер пайда болду. Бул өтө жакшы. Мен оюмча биз бара ушундай бара берсек, туристтер бизге келе берсе, бизде тышкы миграция азаят. Ошондуктан ошол көрүнүштөрдү көрүп, мына бул мыйзам өзү убактылуу. Мен мыйзам долбоорду сунуштап атам. 2012-жылы Америка, Германия, Франция сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан өлкө аймагында 2 ай убакыт жүрө алат. Эми болсо дагы 10 өлкө алардын катарын толуктайт. Тизмеге кошумча киргизиле турган мамлекеттер Болгария, Кипр, Румыния, Черногория, Андорра, Бразилия, Сан-Марино, Чили, Аргентина жана Оман. Анткени менен өкмөт бул өлкөлөргө виза тартибин жокко чыгарууну сунуштайт. Буга ылайык Шенген визасын же АКШ, Япония, Улуу Британия мамлекеттеринин визасын алган жаран Кыргызстанга визасыз кирүү мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мындай өзгөрүүлөр коомчулукта эгер мыйзам долбоору колдоо тапса, ички коопсуздукка коркунуч жаратат. Экстремизм, терроризм кооптуулугу жогорулайт деген сыяктуу күмөн ойлорду жаратууда. Мыйзам долбоору чийки болуп атат, аягына чейин такталган эмес. Негизи ушунун баарын салыштырганда, мисалы коопсуздук маселелери салыштырганда, Кыргызстандын эгемдүүлүгүн салыштырганда, негизи бул керексиз мыйзам болуп атат. Мындай болот да, эмне үчүн биз двойной стандарт киргизип атабыз да? Мисалы, ушу Бангладеш же Сириянын жарандары. Эгер алардын Шенген визасы жок болсо, биз аларды өзүбүздүн базабыз аркылуу текшеребиз да. А эгер визасы бар болсо, аларды текшербей калабыз. Ал арада серепчи Марсариев мыйзам долбоору иштелип жатканда геосаясий абалга көңүл бурулбай калгандыгын билдирет. Ал батыш мамлекеттери Кытайга каршы аракеттерди жүргүзүп жаткан учурда мындай мыйзам өлкөнүн туруктуулугуна терс таасирин тийгизет деген ойду карманат. Анткени долбоор толук иликтенип баа берилбестен шашылыш түрдө сунушка коюлган. Кытайдын проекти «Шелковый путь» батышка ылайыктуу эмес да. Ошон үчүн ошондой пропаганда болуп атканда Кытай менен батыштын деген мамилеси бузулуп азыр курчуп атканда Кошмо Штаттар менен. Анан өзүңөр билесиңер, Тажикстанда эмне болду? Горный Бадахшанда дагы бир аракет болгон мындай дестабилизацияга. Туркменияда азыр элди армияга деген чакырып атышат. 50-гө чейин чыккан адамдарды учетко алып атышат. Чек арада аябай акыбал, кырдаал аябай бузулуп, начарлап атат. Общая мобилизация болду. Ошонун баары жанакы Ближний Востоктон бияк жака жылып баратат да. Ошону ойлош керек да депутаттарга. Шенгенский виза алгандарга ким гарантия берет? Жанагы спецслужба немелер аларды пайдаланып, аларга виза берип, анан Кыргызстанга келсе. Белгилей кетсек, Кыргызстан Борбордук Азия чөлкөмүндө 45 өлкө үчүн визасыз тартипти киргизген биринчи өлкө. Ал эми кыргызстандык жарандар үчүн дүйнөнүн 59 мамлекетине визасыз режим түзүлгөн. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.